Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı Rasul Media YouTube kanalı көрермандары. Берекелүү ыйык Рамазан айда турабыз. Бул берекелүү айда туткан орозоңуздар, окуган таравих намазыңыздар жана дуаларыңыздар кабыл болсун. Биз бүгүн устаз менен көрермандар тараптан кайрылган суроолорго жооп издейбиз. Хош келипсиз устаз. Бүгүнгү айрыкча биз үчүн убакыт бөлүп келгениңиз үчүн рахмат. Бизге көрөрмандар тараптан бир канча суроолор келген. Ошо негизгилерин сизге окуп берейин. Ушуларга сиз жооп берип берсеңиз. Урматтуу көрөрмандар, сиздерге да кайрылуубуз. Сиздер тараптан келген суроолоруңуздар жоопсуз калбайт. Биз аракет кылабыз устаздан суроолоруңуздарга толук жооп алып бергенге. Анда суроого түшсөк, биринчи суроо ушундай экен. Канткенде Аллага жакындайбыз, кантип нафсти башкара алабыз, жаман ойлорду кантип жок кылабыз деген суроо экен. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Алейкумассалам ва рахматуллах. Иншалла ушул кармап аткан, оралса кылып аткан ибадаттарыбызды Кудайым кабыл эткен болсун баарыбыздан. Амин. Алла Таала ушундай чек шүгүрлөрдү айталы ушундай бир улуу Рамазан айына жетип келип отурабыз. Ушундай бир мүмкүнчүлүктө буга да көп шүгүрлөрдү айталы. Биринчи канткенде Аллага жакындайбыз. Канткенде Аллага жакындайбыз. Анан канткенде Кантип нафсти башкара алабыз. Нафсти башкарабыз. Жаман ойлордон кантип арылабыз. Негизи Аллага жакындоонун жолун тапсак эле биз, Аллага жакындоонун жолун таап, ошол жол менен жүрө турган болсок, анда ошол жолго түшкөн адам, анда уже нафстан арылганы ошол болот. Нафсти башкарганы ошол болот. Жаман ойдон арылганы ошол болот да. Ошон үчүн биз биринчи ошол Аллага кантип жакындашыбыз керек. Алла Таала эмнени буйрду? Ошо маани беришибиз керек да. Ошого маани берип, ошо менен адам баласы алектене турган болсо, анда жанагы адамды азгырып аткан нафс да багынып берет, келип аткан жаман ойлор дагы акырын-акырын өзү жоюлат да. Эми ошол Кудайга жакындоонун эң сап башындагы турган ибадаттарды Кудай Таала парыз деп атат да. Парыз дегенди биз көбүрөөк мындай деп түшүнүшүбүз керек да. Парыз деп Кудай Тааладан бир демкени уккан заматта билишибиз керек. Бул менин бул дүйнө акыретиме түздөн түз бактылуу болушума өтө маанилүү болгон бир амал экен, бир ибадат экен деп түшүнүшүбүз керек да. Биз көбүнчө парыз десе мындай карыз, мунун кутулушум керек. Эртең сураса, орозо кармадың десе, кармадым мына деп айтайын. 5 вак окудуң беле десе, окудум деп айтайын. Дегенде бир карыз катарында түшүнүп калабыз да. Карыз десең баягы Кудайга болгон ашыктык менен баягы тарикат тасаввуфта айтылат го, Кудайды ашык болуп ибадат кыл дейбиз да. Кудайды ашык болуп ибадат кылыш керек. Ошондой олия заттарды карасаңыз, Кудайдын бирөөлөр айтат, мисалы Кудайдын тозогудан коркуп ибадат кылат дейт да бирөөлөр. Бирөөлөр Кудайдын бейишине кызыгып ибадат кылат дейт. Хор болгон ушундай бир Кудайга жакын олия инсандар Кудайга ашык болуп ибадат кылат экен да. Эми ошол Кудайга ашык болуш үчүн ошол Кудайдан келген нерсени биз биринчи ошол Кудай мени сүйүп, мага ушундай бир белек берип жатат, өзү менен сүйлөшүүнү талап кылып жатат, менден каалап жатат, ушундай мүмкүнчүлүк берип жатат. Орозо кармасам Кудай менен байланышам, намаз окусам Кудай менен байланышам деп ар бир ибадатты ошондой деп түшүнүп, баягы ашыктык менен кылыш керек да. Ашык болгон адам, мисалы, эмне нерсеге ашык болсо, ошол нерседе чарчабайт го, мисалы. Жакшы көргөн адам менен кечке сүйлөшө бересиң да. Канча сааттар өтөт, көчөгө чыгып басайлы дейсиң, кайра олтурасың бир жерге, улам телефондошосуң, жакшы көргөн адам менен. Жакшы көргөн бир кийим болсо, ошондо эле кийгенде, өзүңдү башкача сезип каласың. Жакшы көргөн кийимиң болсо, жакшы көргөн тамагыңды жесең деле, досторуңдан деле арасынан жакшы көргөн адамың болсо, аны менен көбүрөөк олтургуң келет да. Жок, мен олтурууга мажбурмун дебейбиз, ал жерде жакшы көргөнсүң, олтургуң келет, сүйлөшкүң келет да. Ошондой эле Кудайды дагы биз Кудайдын ибадатын биз ашыктык менен аткара турган болсок, анда ушул жанагы нафс акырын баш ий берип, жаман ойлор дагы нафс аркылуу болот да. Нафс баш ийгенден кийин болду, жаман ойлор, күнөөгө болгон немелер алыс болуп баштайбыз да. Ошон үчүн биринчи сап башына турган нерсе бул ибадат, намаз экен да.
намаз ошончо бекем болуш керек. Күнүн бир күндө 5 убакыт. 5 убакыт кайталанат. 5 убакыт кайталанып окулуп атат. Эми ошол эле намаздын хикматын карап көрсөк, Кудай Таала Куранда өзү айтып жатат да. Астагфирулла инна салата танха анил фахшай вал мункар дейт да. Албетте намаз сени жамандыктан тыят дейт. Фахша, мункар, ушундай жаман бир уяттуу нерселерден, мункар тыйылган нерсе, мисалы жаман ой, шайтанга азгыруу бул жаман нерсе да. Эми кантип тыйылам деген көрөрмандын суроо болуп атпайбы? Кантип тыйылам? Аллага кантип жакындайм дегенде Кудай Таала ошо мага жакындайм десең намазды буйруп атат да. Намаз окуганда ошо намаз чындап намаз боло турган болсо, анда ошол нерсе жамандыктан тыйып коюп жатат. Шайтандан тыйып коюп жатат, нафстан тыйылып жатат. Жанагындай жаман ойлордон да тыйылат экен да. Эми ошол намаздын ичинде дагы эң бир эми намаз бүткүл ибадаттардын туу чокусуна туруп атат. Эми ошол намаздын ичинде дагы бир рүкүн бар, бир амал бар. Ал ошол намазды дагы ушундай бир көңүл бура турган эмес экен да. Ал эмне десе, ошол көрөк бул биз айтып аткан маселе көрөк ушул тарикаттагы, тасаввуфтагы көз караштарын айтып жатабыз да. Фикх маселеси ал дааратты алышың керек, мол кыям, рүкү, сажда, кыраат ушуларды аткар деп айтылат да. А бирок тасаввуфтун негизинде тарикаттагы ошо олия заттардын көз карашына карап көрсөк, алар бир аз тереңирээк кирип айтышат да. Алар ошол сажданы көп эметет да. Пайгамбарыбыздын деле хадистеринде көп келет да. Саждада эң бир жакын жер, Кудайга жакын болгон жер сажда экен да адам. Сажданы көп кылыш керек экен да. Биз жанагы субхана роббил ала деп эле бат-бат айтып эле туруп кетет да. Жок, аны бат айтпаш керек. Субхана роббил ала деп мындай көңүл менен, жүрөк менен айтыш керек, анын мааниси менен айтыш керек да. Мааниси азыр кыргызча, орусча толтура эмелер бар да чыккан. Ошону айтып атканда жүрөк менен Аллахым ушундай таза зат, ал улуу зат. Деп туруп жүрөктөн чыгарып, 3 жолу айтса да, үчөөнү тең бөлүп акырын айтыш керек да. Колуна келсе 5 жолу айтсын, колуна келсе 7 жолу, ушундай так кылып айта бериш керек, 9 жолу, 11 жолу айтып. Саждада канчалык көп турган сайын ошончолук Кудайга жакындык көбөйөт экен да. Адам баласы эң бир Кудайга жакпаган сыпат эмне десеңиз, текеберлик сыпат экен да. Шайтан дагы аба вастакбара деп атпайбы, шайтан Алла Таала баш тартты, текеберлен дейт да. Ошентип Алла Тааланын рахматына кулуп кетти да. Алланын рахматына кулуп калды, текеберлик айынан. Эми адам баласы текебер болгондо ушундай пешенесин көтөрүп алып, чекесин көтөрүп мынтип, башкага тоготпой, мынтип кемсинтип сүйлөп калат экен да. Өзүндөгү бар нерсе менен, байлыгы менен, мансабы менен, илими менен болушу мүмкүн. Ар кандай же сулуулугу менен болушу мүмкүн, аял заты мисалы да, башкаларды эметпей коюшу мүмкүн. Ошол жерде менмин деп көтөрүп жүргөн чекеңди бутуңдун астында адамдар басып жүргөн жерге коюп туруп, Аллахым сен таза затсың, Аллахым сен улуу затсың деген мааниде тасбih айтып, ошондой кылганда адамдын баягы Кудайга болгон эң жакын жер ошол жер болот экен да. Ошон үчүн ушундай сажданы көбүрөөк кылыш керек, узунураак кылыш керек. Анан намазды ошондо окуш керек. Анан намаздын дагы мен кошо айтып кетчүмүн, парз намаздарды деле окуп коюш керекпи деген пикир болуп калышы мүмкүн. Биринчиден парз намаздардын баарын окуш керек, сүннөттөрүн кошо окуш керек. Андан кийин Кудайга бирден бир жакындай турган нафил намаздардын эң бир сап башында турган нерсе тахаджуд намазы. Азыр Рамазан айында ошол маселе болуп атат да. Ушул тахаджуд намазына өтө баа беришибиз керек да. Азыр саарлыкка туруп сухур жеген учурда мүмкүн болушунча бир 15 мүнөт эртерээк туруш керек да, дарат алып туруп, 2 рекет намазды шашпай тахаджуд намазын окуш керек да. Ошол жерде узун саждалар кылып туруп, ошол жерден тиленип сураш керек да. Ал жерде Алланын рахматына бөлөнө турган учур болот да. Ал жерде бул парыз эле сөз аткарышым керек деген да ой жок адамда. Муну мен Кудайдан тилене турган, Кудай менен баарлаша турган дегендей бир сезим келет дагы. Алланын рахматына бөлөнүп ошол жерден суранса дагы жакшы. Аллахым, мен ушундай жаман ойлордон арылчы. Аллахым, мени шайтан азгыруусан, нафсин жамандыгынан өзүң сакта, өзүң мени тарбияла деп ошол жерде канча ыйлап дуа кылса, ошол өтө Кудайга өтө жакындай турган бирден бир жол ошол да. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сахабасы Муаз ибн Жабалга ушул нерсени айтат. Мен сага жакшылыктардын эшигини ача турган ачкычты айтайынбы дейт да. Дегенде Муаз ибн Жабал сахабасы ооба дейт дегенде 3 нерсени айткан да ошол жерде. Мурдагы эфирибизде айттык. Биринчиси ошол
Ас-саум дейді, ораза қарма дейді. Көрдіңіз ба? Бұға тоқталыңыз, ораза жөнінде. Екіншісі анан садақа бер дейді. Üçüncüsü анан салатул абди фи жауфил лайл деп атат да. Түнде тұрып намаз оқу деп атат да. Құдайға жақындауны сұрап атат да деген. Қантип мен Құдайға жақындайын, жолы қайсыл десе, біз айтып жатабыз. 5 уақыт намазға бекем бол. 5 уақыт намазды. Аны 5 уақыт намаздың ішінде саждаға да мани беріш керек. Ошондай құнт қойып, манисіменен оқыш керек да. Алхамдулиллахи роббил аламин деген немнен айтып атат ал. Түшүнүш керек да. Котормосын оқып алыш керек да. Ат-тахият оқып атканда, тасбиhlерди айтып атканда, ошолордун котормосын билип алыш керек. Анан нафил намазға келгенде ошо тахажжудка бекем болуп коюш керек да. Тахажжуд башкача адамды ушунчалык адамды Кудайга жакындата турган бирден бир эме нафил намаздардын ичинен тахажжуд намазы. Бизде башка намаздарды нафил окушубуз мүмкүн. Сапар намазы, зоха намазы деп нафил намаздарды, ишрак намазы дегендер бар да. Буларды окуй берсе, бирок тахажжудка келгенде тура албай атпайбызбы? Кыйынчылык ошол жерде болуп атат да. Ошол жерде уйкудан эметип туруп, ошол жерде окуганда ал жер башкача болот да. Анан эми экинчи маселе ошо оразада азыркы туруп аткан амалыбыз, кылып жаткан амалыбыз ушул Рамазан айы оразаны лааллакум таттакун, таква болууңар үчүн парыз кылдым деп атпайбы? Таквалыкка жетүү үчүн да. Ошол оразадагы негизи адам баласы ачка жүрүүсү өзүнчө эле бир хикмат экен да. Биринчи адал нерсени тыйылып жатабыз. Бирок адал нерсени тыйылгандын натыйжасы эмне болот? Ачка болуп атабыз да. Ачка жүргөндө адам баласы ошо нафс тарбиялана берет экен автоматически элечи. Ачуулана албай каласың, алсырайсың, өзүнчө бир муктаж үй бүлөлөргө ачкалык ушундай турбайбы? Күн сайын атасы жок, апасы жоктор ушундай кыйналып жаткан турбайбы балдар? Менин балдар мындай экен деп кошунам да жок, ал ушундай кыйналып жатыптыр дегенде өзүңдү өзүң уже нафсиңди тарбиялай баштайсың да, автоматически ошентип баштала берет. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып жатпайбы? Ораза бул калкан дейт да. Калкан эмнеден? Шайтан жамандыгынан. Калкан эмнеден? Нафстын жамандыгынан болуп атат да. Ошон үчүн анан үчүнчүсү садака. Садаканы берүү дагы бул өтө мааниси өтө күчтүү да. Өтө бул жөнүндө мен өткөн эмелерде айткам, бир китеп жазып чыксак болот, Кудай буйрса. Садака берүү адамды ушундай бир күнөөлөрдөн сактайт деп атат. Күнөөлөрдү өчүрөт деп атат да. Бир күнөө ошол жаман ой да мисалы, нафске багынып калуу да бул күнөө да. Ошо Алла жолунда чөнтөгүнөн чыгарып садака берип турсаң дагы ошол садака эмнеден сактайт? Пайгамбарыбыз хадисте ас-садакату тарудул балая деп атпайбы? Балелерден куткарат. Эң чоң бале адамдын башка түшкөн бале бул рак оорусу эмес экен да, жүрөктүн оорусу да. Жүрөктүн оорусу. Сен ракка оорубасаң, иши кылып бөйрөгүң оорушу мүмкүн, же ашказаның ооруйт, иши кылып бирдемке болуп, иши кылып каза болуп өтөсүң да. Бул дүйнө чектүү өмүрүң чектелген бирдемке себеп болуптан өтөсүң да. Бирок жүрөк ооруду айыктырбасаң, ал дүйнөдө ал азап берет турган нерсе ошол да. Эми ошону дагы эң чоң бале ошол жүрөк оорусу болуп атат да. Эң чоң бале нафстан айтып атпайбы? Нафске багынып калып атам, кандай кылам деп. Же болбосо жаман ой келет дейт мисалы да. Ошондой ниеттерди Аллахым менин ушундай бир жаман адатым бар, Кудайым деп ойлоп, ошол садака берейин Кудайым деп, Кудай жолунда садака берип, Аллахым ушул ойлорду алып таштасаң, Аллахым ушул шайтандын нафсын жамандыгынан мени сакта деп ушундай бир ниеттер менен мечит, медресе, балдар үйү, карлар үйү, жолдорго ушундай бир эмелерге садаканы үзбөй берип туруш керек да. Садаканы анан бир жумада берип коюп, же 6 айда бир жылда берип койгон садака ал көп нерсени чече албайт да. Кадимки эле 5 убакыт намазды окуп атабызбы? Куду ушул сыяктуудай колунан келсе күн сайын кээ бир эмелер ушул жерде кошуп айтып кеткен, кээ бир мусулман бир туугандар ушундай экен, өзүнүн үйүнө кичинекей сандыкча кылып койот экен. Садака сандыгы депчи. Анан күн сайын 100 сом, 200 сом садакам үй бүлөм атынан деп салып койрет экен да. Анан ал 5-6 айда мондай чоң акча болуп калат. Калгандан кийин аны сыртка чыгып бөлүштүрүп берип койот экен да. Бул кандай жакшы нерсе. Караңыз. Болбосо сен садака берем дейсиң, анан качан үйдөн чыгасың, качан мечитке келип каласың, же качан бирөө сага туш келип сурайт. Болбосо жүрө берет да чөнтөгүңдө. Ал десем, мына Алла жолунда садака. Бир жаман түш көрдүң, садака, бир жаман ойлор келип атат, садака.
деп ошо садаканы берип дуа кылсаң андан кийин ал садака, дуа, намаз, орозо баары чогулуп туруп сага эң бир Кудайга эң бир чоң тепкичтерди айтып жатабыз да. А болбосо толтура Кудайга жакындай турган жолду биз убакыт тар болгондуктан эң бир негизги нерселерди айтып жатабыз да. Ошентип Кудайга ибадат кылып жакындаса болот. Анан ушул аркылуу жанагы нафстин багынбай баштайт. Анан бир нерседе ушул намаз окуганда да шашпаш керек да. Биз шашылып кетебиз. Пайгамбарыбыз айтат го, намазга шашылып келбегиле дейт да. Ушуларды эске алып айтабыз. Эмне үчүн шашылып келбе дейт намазга. А шашылып келсең, мисалы азыр экөөбүз сүйлөшүп атабыз, намаз болуп калса ушул жерден тура калып эле болду, бүттү деп намазга Аллаху акбар десек, сиз берген суроо менен алектенесиз, мен сүйлөп аткан жооптору менен алектенем да. Кудай менен эмес, кандай деп сүйлөп койдум эле, туура сүйлөдүмбү, кандай болду деген нерсе болот да. Содада туруп эле мисалы клиент жокпу? Жок экен. Окуй коюн деп асыр болуп калды. Окуй коюн дейт дагы. Болду. Окуганда эле баягы содадагы нерсе эске келет да. Жок, шашпаш керек, олтуруш керек. Клиент жок, 5 мүнөт теспih тарт, астагфируллах деп истигфар айтып, бир аз өзүңдү ошого даярдап отур. Анан Аллаху акбар дегенден кийин бүт баарын таштадым. Алла гана улук, бүттү, сода баары бүттү деш керек да. Ошентип туруп анан намаз окуганда ошол намаз анан кийин Алланы эстетет да. Ошол намаз анан акыретти эстетет. Ошол намаз анан Алланын астында туруп атканыңды, пешениңди жерге койгоп атканыңда өзүңдүн ушуну алсыз бенде экениңди сезип, анан ошол намаз сени Алла Таала айтат, албетте сени жамандыктан тыят дейт да. Тыят сени дейт да. Ал намаз автоматически тыйып коет деп атат да. Ошо акыйкаты менен аткарылсачы, оросо деле ошондой. Жакшы айттыңыз. Демек сиздин айтканыңыздардан менин бир пайгамбарыбыздын айткан бир хадис эсиме келди. Эң жакшы амал кайсыл десе, дайыма уланып турган амал деп. Ушул жерден байкасак болот экен, мисалы күн сайын намаз окуп турабыз. Демек бул амалыбыз уланып турат дагы. Биз Аллага жакындай беребиз күн сайын. Тереңирээк, мисалы маани берип айткандай. Бул жерде садаканы коштуңуз, айттыңыз бир 6 ай эмес, 1 жыл эмес, күн сайын берип турганыңар жакшы деп. Бул деле аз-аздан болсо да нафсибизге тарбиялап тура берсек, уже биз буйруктарды толук мындай колдон келишинче аткарып аткан болот экенбиз да. Демек Алла Субхана тараптан бизге эмне нерселер парзы буйрулган болсо, демек хикмат бар. Биз ушул парздарды эле аткара берсек, буюрса Кудайга жакындай беребиз. Жакшы.